Ахунжанович, Кыргызстанда канча жылдан бери ушул новейшая история дейт да, жаңы акыркы тарых боюнча биздин мектепте балдарыбызда үйрөтүп аткан тарых китептерин карасаңыздар, ушу мен биздин академиктерге кайрылат элем, биздин илимпоздорго кайрылат элем, тарыхчыларыбызга. Мына бир эмес, экинчи, үчүнчү революция болуп кетти, 2005, 2010, 2020 жылкы болгон окуяларга ким баа берет? Мектептерде мына азыр жаңы муундар чоңоюп атат, алардын эсинде тарых кандай бойдон калат? Ушуну бир изилдеп, ушунун жолун китепке көчүртүп туруп, балдарды үйрөтө турган нерселерге убакыт келип калды. Азыркы балдарыбыз эми эски Совет Союзунан калган тарыхты окуп атат да. А бирок канча 30 жылдан бери эгемендүү мамлекетпиз. Буга качан тапшырма берилет? Мен именно биздин илимпоздорго, тарыхчы агалар, эжелерибизге кайрылат элем, ушуну көзөмөлгө алыңыздарчы деп. Илимий академиябыз бар, НИСИ бар да, ушул боюнча анализ кылып туруп китептерди чыгарыш керек.